Бүгүнкү сабагыбызда bir негизги bir 3 билдирүү бар. Анан эгер мүмкүнчүлүгүбүз болуп кала турган болсо, андан кийин сабак өтөбүз. Андан кийин сабактан кийин эмне кылабыз? Суроо жооп кылабыз. Эгерде кимде суроо боло турган болсо, адаттагыдай эле WhatsAppка жиберсеңиздер, WhatsApp менен жооп беребиз. Эгерде WhatsApp менен эмес, кол менен жазып берем десе, ага деле макул. Birinci bildirүү, inşallah Allah Tebaraka ve Teala bir bizge mümkünçülük berip, tavfik bere turgan bolsa, eminki вторникten başlap, Google Moskvadagı Borborduk meçit bar go. Oşol jerde ekinci sabagыбыз baştalып атат. Al jerdegi sabagыбыз ahval-i şahsiyya, bu semeyni kodeks, nike, talak, şul meselesi, jalan. Sebebi bu sabakta başlaganыбыздын sebebi sabakta başlaganыбыздын sebebi bizge kelgen suroolordun en köpçülügü ajrashуу meselesi jana talak meselesi bolup atат. Anam bolgonda dagı erkek azamatlarыбыз bismillah degende эле 3 talak berip atат. Anan bizge gelip muftiyatqa barıp bizdin maselemizi çeşip bergile, biz şu kayra jaşay turgan adam elek deydi, değil mi? Şariatımızda 3 talaktan keyinki masele biraz oğurrak bolot. Anan ayaldardın dağı bizge köp kayrılgan suroolorу, men misalı bu jerde surooga жооп берсем, ошол эле bu kayсы sabagыбыз internetten же Facebook'tan çıkkan bolsa, biletkende suroo köp kelip atат. Gününe 2000'e jakın suroo kelip atат. Her birine 1 minuttan жооп bергende мүмкүнчүлүгүм жетпей атат. Elde suroo köp. Ошол suroолордун көпчүлүгү ажырашуу, talak маселеси, ayaldардын даттануусу, erkekler talak bергенден кийин же баласын карабайт, же башкасын карабайт. Эми ошон максат биз элдерге talak маселесин түшүндүрөлүчү, нике маселесин түшүндүрөлүчү. Ошол үйлөнүүдөн мурда адам ошол талакка, анан аял менен жашоодогу укуктарды билип, анан үйлөнүүсү керек эле да. Биз машинени үйрөнүп туруп анан машинеге отуруп атпайбызбы? Ошондой эле talak маселесин, айыз маселесин, нифас маселесин эркек киши билгенден кийин анан үйлөнүш керек. Малайзияда ушундай неме бар экен, программа. Атайын 6 айлык программа бар экен. Үйлөнөм деген жигит жана турмушка чыгам деген кыз ошо 6 айлык курстан өтүп туруп анан үйлөнгөн болбосо никесин кыйбайт экен. Ошонун шахадасын, жанагы сертификатын алып бармайынча. Дагы бир нерсе, Малайзияда жигит ажыга барып келгенден кийин кыз берет экен. Ажыга барып келбесе, сен ажыга бара албаган, мен кызымды бага албайсың деп кызын бербейт экен. Эми бизге жеткен маалымат ушундай. Дагы анан канчалык даражада расмий экендиги бизге белгисиз. Ошондой эле бизде дагы атайын бир курстар уюштурулуп, же болбосо атайын сабактар өтүлүшү керек экен, эркектерге дагы, аялдарга да. Эми ошол эле мезгилде эркектерден дагы суроо келип атат. Менин ага баш ийбейт. Мени сыйлабайт, ата-энемди сыйлабайт. Анан менин мүмкүнчүлүгүм келбеген нерселерди талап кылат. Мен араң эми үй курайын деп атсам, ойноп келишим керек, мен Дубайга ойноп келишим керек дейт. Демек, аялдар өзүнүн укугун билбейт, эмне кылыш керек? Эркектер дагы өзүнүн укугунан пайдаланбайт. Ошон үчүн ушул сабакты баштап атабыз. Буну ошол устаздар, биз чоң адамдардын сунушу менен ошол жерге баштадык. Себеби адамдар ошол жерге көп келет. Иншалла ушул нурлуу жүздөрдү да ошол сабактан күтөбүз иншалла. Аллах табарака насип этсе. Ар экинчи күнү ал жакта, анан жума күнү бул жактан 9 убактылуу токтоп туруп атат. Аны дагы иншалла жетишип калсак дагы иншалла улантабыз. Андан кийинки маселе барыңыздарга белгилүү болсо керек, Facebook'ta, YouTube'da, TikTok'ta biz эмнени сүйлөп чыксак, ошого адамдардын терс реакциясы көп болуп атат. Эмнеге?
Sebebi adam özü bilbegen nersenin düşmanı deydi. Mümkün alar ali akıllı jetelek bir nerseni biz aytıp koyup atabız. Ошон үчүн ушундай нерсе болот. Эми ал баягы башы көрүнгөн аалымдар эмес, баягы катардагы карапайым адамдар. Мүмкүн башка устаздардан башкача уккан. Кээде мындай маселе да. Бизде Абу Ханифа 150-нчи хижратта өлгөн болсо, азыр 1440 канча? 45. Бизге миллион kitap жазылған, 100 миң деген алым чыккан Ханафи мазхабтын ичинде. Эми ошол китептердин, ошол алымдардын бардыгынын сөзү алына бербейт. Атайын Расмул Муфти деген атайын илим бар. Кайсыл китептен фатва берилет, кайсыл алымдын сөзү этибарга алынат. Бул алым менен бул алым бири-бирине каршы сүйлөп кайса, кайсыл алымдын сөзү жогору турат. Анан биз ошондой bir маселени айтып, акыркы чечилген маселени айтсак, мүмкүн ал башка устазынан bir китептен окуп калган. Чаламолдо деп эле bir китептен окуп калгандагы ошого катып калган. Анан ошол маселени айтат, "Жо, сен туура эмес айттың, мына китепте мынандай." Айнан ал китепти билебиз, 25 жыл жөн жүргөн жокпуз. Ошо сиз окуган китептерди да билебиз, жана сиз айтып аткан маселени деле билебиз. Эми бул жер тар чөйрө экен. Мен бул жерде ар бир айтылган сиздерден келген суроого мынантип китептерди көтөрүп келип айтышым кыйын экен. Эми бир мезгил келер, Олжобай айтып атса бул китептен айтат деп ишене турган бир мезгил келер. Ага чейин биз эмне кылышыбыз керек экен? Иштешибиз керек экен. Элдерге туура маалыматты жеткизгенге аракет кылышыбыз керек экен. Ошол маселелердин бир маселеси. Эми биз сүйлөп атканда жанагы президенттер, же болбосо депутаттар жазып алып сүйлөгөндөй сүйлөбөйбүз да. Баягы ушул мезгилде болгон суроого ушундай жооп беребиз. Анан бизге китепте жазылгандай жооп берүүнү талап кылгандар дагы бар. Сен мындай деп койдуң, мындай дешиң керек болду. Экөөнүн мааниси бир эле койду, сен жок сен мындай дешиң керек болчу дейт. Эми бул жер ошондой. Сиздерден түз суроо келип атат. Мендеги бар маалыматты катасы жок айтканга мен аракет кылам. Эгерде ката болуп калган болсо, ал айып эмес. Мен кайра ал маселени кийин чыгып, мен бул жерде адашыпмын. Себеби мен инсанмын, кайра ката кеткендигимди айтам. Анан кээ бир адамдар дагы айтып атат, бул айта берет, кайта берет. Абу Ханифа канча маселени айткан, канча маселеден кайткан. Ал пайгамбар бир сөзүн айтпайт, анан кайтпайт. Жада калса пайгамбар бир сөз айткан, кийин шариятта аны сөзүн жокко чыгарганда, Куранда бир аят түшкөн, андан кийин өкүмү кеткен. Ушундай маселе болот. Молла Саур устазыбыздын бир жакшы ушул өлөрүнө жакын 6 ай калганда мен бул жака Иорданиядан келип калып, анан устазды зыярат кылганы бардым. Ал кишини урматым чоң, өтө урмат кылган, мен жакшы көргөн устаздардан бирөөсү. Ошол кишини урмат кылып зияратка бардым, колумда бир хадия китебимди алып алып. Анан барыпсам күйөө баласы менен сүйлөштүк. Дамыла ошол мезгилде ооруп аткан мезгил экен. Анан дамыла ооруп атат деди. Адамдарды көп жактыра бербейт сүйлөгөндү. Бирок сизди келди зыярат кылайын десек макул деди. Бирок эми ошого карап кишине адеп сактап көп убактысын албаңыз деди. Анан эми биз деле 40тан ашпаган адамбыз, билебиз да ким менен кандай адеп кармашты. Анан кирдик. Мен өзүмдөгү жанымдагы балдарымда эшитип алдым эле, Иорданияда окуган, докторантурада окуган, бирөө хадисти бүткөн, бирөө фикти бүткөн эки бала мен жанымда эле устазды зыярат кылайлы деп беришип келдик. Анан көрсөк, аябай сүйүндү мени көрүп. Туруп учурашты. Туруп учурашып, ошол кабинетинде отурдук. Анан сүйлөшүп отуруп, бир аз жарым саат убакыт өткөндөн кийин дамыла ушу биз эми үзүр сурайбыз эми. Сизди көп кыйнабайлы. Жок, отур. Аябай жакшы сүйлөшүп атабыз. Деп мен сага муну айтып берейин, мен сага муну айтып берейин. Силер жаңы неме кылып атасыңар? Мен тажрыйбамды айтайын деп көптөгөн нерселерди айтып 4 саат отурдук. Анан акырында куртканы чечип коюп отурдук анан кийин. Анан китептерин көрүп, китептерин таhlil кылып бердим. Дамла муну китебиңиз бар экен, мунун жакшысы чыккан, бул басмасы мындай эле.
bu Вахабинин китебин эмне турасың? Таңскөй ошоға бирөө алып келди, коюп койдум дейт. Ошентип китептеринен бери сүйлөштүк, сонун болду. Анан дуасын берип, мен берген китепти алып калды дагы. Анан бизге уруксат берди. 4 саат отурдук. Багы ооруп аткан дамыла сакайгандай бир жакшы бир неме болду. Жанагы неменин Алымбек Таткан, Курманжан Татка деген кинода айтат го, силер келип тиги байкиңерди сакайтып койдуңар дегендей болуп. Ошентип жакшы болуп калды. Анан мен бир китепти алып бардым эле, ал биздин устазыбыз Абдулмалик Саади деген Ханафи, мурдагы Ирактын муфтии болгон менин устазым, ал кишиден хидая менен имам Самаркандийдин Мизанул Усул деген усулун окугам, ижаза алып. Ошол кишинин бидат боюнча жазган китебин алып келдим эле. Устазга бердим, где-то 400-300 беттик китеп. Аябай сүйүндү, китепке болгон немеси аябай күчтүү эле кишинин. Анан кеттик. Эртеси кечке маал мага чалышты. Ушундай Мола Сауыр дамыла сизди чайга чакырып атат, чай уюштуруп атат. Кечеги балдар менен кошулуп, сиз дагы чайга келиңиз деди. Мола Сауыр дамыла биз чайга чакырып. Сураштым, Мола Сауыр дамыла оңойчулук менен бир адамды чайга чакырып экен. Өзүнүн студенттерин, окуучулардын бардыгын чогултуп бир чоң ресторанга, чоң жылкы сойгон, бир нерсе сойгон, чоң мареке кылып чогулту, бүтүндөй шакиртин чогултуптур. Анан ошол жерде биз бир аз кечигүүрөөк бардык. Багы ресторанды тапкычагында, Асман деген ресторан болсо керек, эсмен чыкпасаң. Ошол жерге барып, антибити барганыбызда алар бардыгы кирип бизди күтүп калган экен. Биз эшиктен үчөөбүз кирип келе атканда Мола Сауыр дамыла ордунан туруп бизди тосуп чыкты. Аллах акбар. Шунчалык көзүмө жаш алып ыйлагым келди. Ушундай чоң устаз. Бизге ошол кичинекей адам. Ушинтип кел деп өзүнүн жанына отургузду. Сүйлөшүп отурдук, ал деп тамак жедик, анан бир аздан кийин туруп балдар деди, мени бир карап койгула, чай ичип болгон болсоңор мени карап койгула деди. Мунобу Молла Олжобай деди. Мен жакшы көргөн балдардан бирөөсү, илим талап кылып ушинтип атат. Иншалла Кыргызстанга келсе, ушу пайдасы тиет деген үмүтүбүз бар. Менин силерге бир насаатым деди. Силер ушул менин балдарым ушулар ынтымак болгула, бири-бириңерден маселени сурагыла, бир маселени кеңешкиле деп көп сөз айтты. Көп сөз айткандан кийин силер молдонун эшегиндей болбогула деди. Анан туруп калды, мени карады, молдонун эшегин билесиңби деди. Жок дамыла дедим. Муналар билет деди, сага да айтып берейин деди. Молдонун эшеги ушундай дейт. Молдоке дейт, сага окшогон бир молдо экен дейт. Отунга чыгыптыр дейт, отун алып келиптир дейт. Отун илгери эшекке отун артып келген, ким айылда жашагандар билет. Ошентип отун артып келип, үйүнүн астына келгенде даратканага киргиси келип кетти. Эшегин дароо ошере кое калып, даратканага кирип чыкса, молдокенин тамашалашкан достору бар экен. Алар дароо эшегинен отунун түшүрүптүр да малканага киргизип, кайра отунду артып эшикти коюп койду. Молдоке эшикке чыкса дейт, эшек малкананын ичинде. Таң деп эшекти тартса малкадан чыкпайт. Жанагы отун менен кирген эмес да, эшекти алып кирип отунду кийин артып коюшкан. Тартат экен чыкпайт. Молдоке айтат экен, таңын озгурайын. Киргенде киресиң, неге чыкпайсың дейт экен. Силер ушу молдонун эшегиндей болбой, бир маселени туура эмес айтып алсаңар, кайра кайта бергиле дейт. Ал айып эмес, бир маселени айттың, ката кетип калсаң, жана молдонун эшегине окшоп чыкпай тура бербей, туура эмес болсо кайра кайтканды да үйрөнгүлө. Бул айткан сөздөн кайткан бул эрдик деп Мола Сауыр дамыла ушундай дедир. Эгерде бир маселеден адашып калсак, билбей калсак, туура эмес айтып алсак, ал биз молдонун эшегинде эмеспиз, кайра кайта беребиз. Кээ бир адамдар ойлойт окшойт да, бардыгы жанагы эшектей депчи, киргенден чыкпаш керек депчи. Биз бага компьютер эмеспиз да. Кээ бир маалыматтар 90% болуп калат, кээ бир маалыматтар 80% болуп калат, кээ бир маалыматты башка менен аралаштырып алышыбыз мүмкүн. Ал мухим ушундай абал болуп калса, адам таң калбаш керек.
Bir maseleden kaytsa, çoğu ustazımız da kança maseleni eğer adassa kayra ertesi çıkılı ve ballar şöyle ondap koyula, bul jerim mınday deyip biz degen. Emi maseleye gelsek. Maseleni o alıstan başladım da, elderge düşünüktü alısı için. Ötkөнгü bir sabaktarыбызda aga bir жылдай болуп калдыбы же 6 айдай болуп калдыбы bir маселени айтканбыз. Ал маселе азыркы мезгилде биздин тортторго, шоколадтарга жана башка bir нерселерге азыраак спирттин кошулмасы, кошулуп калган нерселер болот экен. Торт жасаган жерлерде кейк жанагындай Мопосибо бак кичинекей. Ушундай жасаган нерселерде, кээ бир конфеттерде, зумный пасталарда спирттин составы аны сакташ үчүн ушундай кошулуп калат экен. Ошонун өкүмү кандай дегеннен ушул маселени түшүндүргөм. Ошол жерде эми олжобай арак ичсе боло берет дегени бар экен. Олжобай спирт кошулган арам нерсени жей бер деп атат элге деген туура эмес түшүнүктөр бар экен. Негизи маселени биз чечпесек, ошол маселени ушул бойдон таштасак, ошол тортtu жеп аткандар, ошол шоколадты жеп аткандар арам нерсе жеп аткан болобу? Демек анын маселесин чечип бериш керек. Качан гана анын маселеси чечилип бергенден кийин, андан кийин бир пайпак мисалы. Ал пайпакка мас тарса болобу болбойбу? Сен өзүң билип эле ал пайпакка мас тартып баштасаң, фатва чыгар элек деп мүмкүн туура эмес. Катан фатва чыккандан кийин пайпак ошол маасы дейлик же ошол өкүм берди, фатва берилгенден кийин анан уруксат берилет. Же болбосо бир мечит бар, ал мечитке бул жерге жума окулуш керекпи, окулбаш керекпи? Качан ал жерге бул жерди текшерип чыгып, бул жерде жума окуй бергиле дегенден кийин анан жумаңыз кабыл болот. Ага чейин шарды табылса дагы, мамлекет тарабынан, муфтият тарабынан уруксат берилбесе жумаңыз өтпөйт. Ошондой эле ушул элдер, эми сиз кичине сабак алган мусулман бир тууганым, кичине илим алгандар составын кичине карайт экенбиз. Такыбалык үчүн андан токтонот экенбиз. Айылдагы адамдар эмне кылып атат азыр? Ар бир адам жеп аткан шоколадын, жеп аткан тортун текшерип жеп атабы? Ушул маселелерге айтып коюш биздин милдетибиз. Эми кээ бир адамдар протоколдон чыкпай, элге жаман көрүнбөйүн, мен тынч жүрөйүн, мага тийишпей, мен сага тийишпейин деген молдокелер бар болсо, аларга менин сөзүм жок. Бирок бир адам чыгып айтыш керек да, илгери чубагажы ушундай маселелерди тайманбай айтат эле да. Анан адамдар ошого карап түздөнөт эле. Анан жок сен айтпа, мен айтпайм, бул айтпасын, ал айтпасын. Адамдар эмне кылат? Туура жолду каяктан табат алар? Демек ушул маселелерди айткан болсок, элдин пайдасы үчүн жана шариятка салуу үчүн айтабыз. Ал нерсени мен жоопкерчиликке алып атам. Мага кыжалат болбо. Мен кыяматта жооп берем деп ушул жерде отурам. Ар бир айткан сөзүмө. Махди маселесин дагы кайра кайталашат. Мен ал маселени жаап койдум, эми кайра чукубагыла. Кайра ачылбасын деп атам менчи. Болду, бүттү эми. Андан башка маселелерди карай берели. Эми ушул маселеде. Эми ошого дагы бир кененирээк айтып, китептен карап айтып койбосок, дагы жанагы адамдар баягы жомогун кайра айта бербесин. Бизде Ханафи мазхабта мас кыла турган нерселер экиге бөлүнөт. Биринчиси бул курмадан финики жана жүзүмдөн жасалган арак. Бул Куранда, хадисте хамыр деп келген болсо, Ханафи мазхабында ушул эки нерседен жасалган арак гана айтылат. Бул эки нерседен жасалынган арактын азы дагы арам, көбү дагы арам. Бир тамчысы дагы арам. Кийимиңизге түссө, кийимиңизди нажас кылат. Бир тамчысы бир тортко түссө, тортту нажас кылат. Жегенге болбойт, арам кылат. Андан башка нерседен жасалынган арактар бар. Экини анын мас кыла турган даражага чейинкиси кечиримдир.
Allah. Кийимге тие турган болсо, ал нажас кылбайт. Ушул нерсени жакшы билишибиз керек. Бул Абу Ханифанын мазхабында ушундай. Эми азыркы мезгилдеги спирттер, этиловый спирт дейбиз, медицинский спирт, жана болсо жасалган спирттердин көбүнчөсү химиялык жол менен жасалат экен. Ага азыркы мезгилдеги аалымдар чоң Шейх Такый Усмани, Шейх Мустафа Зарка, Шейх Салах Абул Хаж дегендер фатва берген. Жанагындай химиялык жол менен жасалган этиловый спирттер булар нажас эмес, бирок ичиш арам. Ал деген нерсе бир тамчы, эки тамчы бир жерге кошулса, ал нерсени нажас кылбайт. Кийимиңизге түссө нажас кылбайт. Нажас кыла турган нерсе эмне? Курмадан жасалынган арак жана жүзүмдөн жасалынган арак. Эми азыркы мезгилде ошол аалымдарыбыз фатва берди, бул нерсе нажас эмес. Арамдыгы качанга чейинсе хадду сукр, мас кылганга чейинкиси арам болот. Андан азына кечирим. Ал эми жанагы жүзүмдөн жасалган алар бир тамчысы дагы арам. Эми азыркы мезгилдеги спирттер ошол синаи экен, ал тахир нажас кылбайт деп айтылган. Эми Абу Ханифанын пикиринде бул нажас кылынбай турган болсо, азында кечирим боло турган болсо, зубный пастага ошондой спирт кошулган болсо, оозубузду жуусак зыяны жок деген. Анча-мынча жанагындай конфеттерге анын жанагы убактысы өтүп кетпесин деп кошулган болсо, анын зыяны жок дедик. Ага бул сөздү мен айткан жокмун. Устаз Шейх Мухаммад Такый Усмани айт. Негизи Абу Ханифа айткан, бирок азыркы жаңы шоколадтарга, башка нерселерге кошулган нерсени Шейх Такый Усмани айтты. Абу Ханифанын пикири менен бул нерсе арам эмес деп. Эми ошону биз ачыктап коелу дагы, Шейх Такый Усманидин китебинен окуп коелу, анан ушул маселени анан кайра чукуп алсак. Мен эч кимди арак ичсин деп аткан жокмун. Эч кимге арам нерсени жей деп аткан жокмун. Болгону этиловый жанагындай химиялык жол менен болгон спирттер анча-мынча конфетке кошулуп 1 грамм, 1,5 грамм ушундай кошулган болсо, зыяны жоктугун айттым. Себеби антпесек адамдардын бардыгы арам жеп аткан болот. Шоколадты жеп атканы, тортты жеп атканды. Мисалы үчүн айылга барсаңыз, тойлордо конфет коюлуп атабы? Жада калса нандын жакшы неме кылсаңыз, нан ачыгандан кийин канчалык процент кичине спирт болот экен ичинде. Зыяны жок ал нерсе. Анан коньяк маселеси. Өткөнкү сабагыбызда ошо коньяк боюнча мен бир аз ачыктабай кеткен экем, ошол да чоң проблема болуп атты. Коньяк деген нерсени бирөө суроо бере калган, коньяк кандай деп. Баш шашылышта эле коньяк эгерде жанагындай химикалык жолдор менен алынган спирт менен кылынган болсо, алдында өкүм ошондой деген. Бирок коньяктын түрлөрү бар экен. Винодон жасалынган, же болсо жүзүмдөн жасалынган коньяк бар экен, анан спирттен жасалынган. Ошол эгерде жүзүмдөн жасалынган спирттен болгон коньяк болсо, ал торттагы арам, ал шоколадтагы арам. Беркисинен болсо, зыяны жок. Ушул маселени тактап алышыбыз керек. Адамдар кийин аралаштырып албасын. Ошого этият шарт үчүн коньякты кайсы бир нерсе кошулса, ичпей койгонубуз жакшы, жебей койгонубуз жакшы. Себеби мүмкүн биз тактап билбей калабыз. Андан башкаларда аалымдарыбыз айтып атат, ошол жасалма спирттер ошол жерге кошулат. Эми Шейх Такый Усмани өзүнүн Фикл Буюъ деген китебинде айтат. Аммал маъкулат ау al-mashrubat allati tashtamilu ala al-kuhul. Alemi deyt maъкула içe turgan nerseler, ау mashrubat içe turgan nerseler, sok bolsun, başka ne olsun ha? Allati tashtamilu ala al-kuhul. İçinde spiritin sastavı var. Fa inna hukmaha anun hükmü de ala kavlil İmam Abi Hanife rahimahullahu taala, Abu Hanifa'nın pikirinde enneha la tuhramu, aram bolboyd in lem tablugh haddul iskar, mas bolo darajaga jetpegенле bolsa, andagı koşulgan spirtler ziyanı
Жоқ дейт, точка. Мен ошол сабагымда дагы Шейх Такви Усман ушундай деген деп айттым. Эми сахибейнин пикири бар. Касир бардыгы мас кылган нерсе арам деген сахибейн Абу Юсуф Мухаммадтын сөзү бар. Биз Абу Ханифанын сөзүн айтып атабыз. Абу Ханифанын сөзү бизде көбүнчө мукаддам болот. Эгер мутаахирлер сахибейнин сөзүнө фатва берген болсо дагы, зарылчылык үчүн биз Абу Ханифанын сөзүнө эмне фатва берсек болот. Демек, биздин китептерде эски 8-7 кылымда жазылган китептерде арактын гана маселесин жанагы айтып койду. Шейх Такви Усмани желген нерселер азыркы мезгилдеги спирттер жөнүндө деп ачык айткандыгы бул кишиден Аллах разы болсун. Себеби дагы окуп коям. Аммал маъкулат ау машрубат, жеген нерселер ау ичкен нерселер, аллати tashtamilu alal kuhul, spirt qo'shilgan, fa inna hukmaha, anun hukmu ala qawli al-imam Abi Hanifa, Abu Hanifaning fikrinde annaha la tuhramu, aram emas, sharti in lam tablu haddus iskar, mas bo'la turgan darajaga jetpegen bo'lsa, al ne aram emas Abu Hanifaning fikrinde deydi. Demek biraz qo'shilgan narsa, birөө şokoladni jeb mas bo'lib qoladi. Eğer mas bo'la turgan bo'lsa haram. Tortda kichine qo'shib masalani tushundik, inshaalloh. Masala mana o'shundaycha. Konyakning masalasini da aytdik. Endi o'shoga odamlar biz bir narsani bilib aytib atadi-ku degan yaxshi gumanda bo'lsa, yaxshi deb aytatalar. Alloh taolam bardig'idan rozi bo'lsin. Ana shu kitobning boshida Şu kitaptın başında dağı şu bu yerden yüzü aytıp koyduğun devesinde bu yerde el-ma'kulat allati teştemin alal kuhul deb tema koygan. Al ne? Jey turgan nerseler anda spirtin kuramı var. Şunun hükmünü yazgan. Bu sözün başında Şeyh Takvi Usmani aytat el-adwiya vel-aghziya el-müştemine alal kuhul tema koygan. Darılarda jana tamак aştagı spirt sastavı var nerselerdi ökümdörü dep aytkan. Oşol жерде aytat. Al-kuhulul muskira. Mas kıla turgan spirt sarat tusta'malul yawm fi mu'zamil adwiya. Azırkı zamanda köptөгөн darılarda oşol koldonup atat. Wa fi kathirin minal ma'kulat, köptөгön tamак aştırga da koşulup atat. Li gharadil hifz, bayaq aynıp ketpesin saqtaş üçün, li kawnihi minal hafizat, oşol nerseler buzulbay saqtap qaluga mümkünçülük kılatken, ve li agradil kimyawiyya ukhra, başqa da kimyalik nerselerdi qoşup, ve la yustaghna anha fi kathirin minas sina'atil hadithiyya. Emi köptөгön azırkı jasalınıp atkan nerseler bul nerseden boş kalbaydı, qoşulup atat deydi. Qad ammat bihil balwa. Bul nerse ötö adamlarga tarqap ketdi. Adamlar saqtanışı mümkün bolbay qaldı deydi. Yanbaghi an na'rifal hukmuş şer'i. Emi bizge malum bolat, milletli bolat. Yanbaghi degen özü bizin kitaplarda yustahabbu deb kelet negiziçe. Eski kitaplarda yanbaghi desa yustahabbu deydi. Bul jerde yanbaghi ay milletli bolat degen ma'noda. Sebebi bul keyinki kelgen alimlarda da al fiqh kitaplarında yanbaghi desa yustahabbu degan ma'noda. Bu yerda yanbaghi ay yalzamu, bilishimiz milletli bolat, hukmu shar'iy deb andan keyin bir jaqqa o'tib anan shul masalani aytdi. Demek biz asmandan alıp aytgan jerimiz yok. Al endi sahibeynin sözü alar bardığıyla mas kılgan nerse aram deydi. Al kaçan bir nese koşulup istihala bolup hükümü geçse gana durus deydi. Biz Abu Hanifa'nın sözüne tayanıp şu sözde ayttık. Wallahu a'lam bis-savab. İkinci mesele. Dağı şunday mesele biz aytkan bir meselelerge dağı düşünbösülükten bolgan bir okuya. Anı dağı kitaplardan düşündürüp berip koyuyor. İkinci meselemiz namaz okuyatkan adam
Эгерде саждага барганда буту көтөрүлүп кетсе, намаз бузулабы, бузулбайбы деген маселе. Биз мурдагы сабактарыбызда айтканбыз, бутту саждага барганда бутту жерге тийгизүү бул сүннөт деп айтканбыз. Сөймен хуласа акыркы сөздү изилденип чыккандан кийинки натыйжа сөздү айткам. Эми туура бул маселеде 1-2 кабыл бар. Сөздөр бар. Бирөө фарз деген, бирөө важип деген, бирөө бир путту коюш фарз деген, бирөө сүннөт деген. Эми ошонун биз туурасын айтканбыз. Таржих мазхабтагы сөз. Биз айтып атпайбызбы? Ханафи мазхабта миңдеген китеп бар. Миңдеген ойлор бар. Ошонун кайсынысына фатва беребиз? Ал ошол факих сабак берип аткан, фатва берип аткан адамдын илимине кайтат. Bir маселени караганда кеминде 20-30 китепти карап туруп анан фатва берилиш керек. Анан акырындан жыйынтыгы чыгат. Дагы бир айтып кое турган бир маселе, биздин Ханафи мазхабтагы аалымдардын даражасын заман менен бөлгөн туура. Алгандай, 1-нчи кылым, 2-нчи кылым, 3-нчи кылым, 4-нчи кылым, 5-нчи кылым, 6-нчы кылым, 7-нчи кылым, 8-нчи, 9-нчы кылымга чейин. Анан азыр биздин заманга чейин. 1-нчи, 2-нчи кылым бул мучтахид мутлактардын кылымы. Бул Абу Ханифа, Абу Юсуф, Мухаммаддар. Булар Куран, сүннөттөн өкүм алышат. Булар мучтахид мутлак даражага жеткендер. Мучтахид мутлак даражага жеткендер кээ-бир адамдар билбейт экен мучтахид мутлак деген эмне. Мучтахид мутлак деген илимдин эң акырына чегине жеткен адам. Ал билбеген эч нерсе калган мүмкүн эмес. Андан нар жагы пайгамбарлык. Андан нар жагы пайгамбарлык. Бул мучтахид мутлак илимдин жеткен чеги. Абу Ханифа, Абу Юсуф, Мухаммад, Имам Малик, Шафии, Ахмад ошол даражага жеткен. Жагы башка аалымдар. Алардын сөздөрү бизге худжат, далил. 1-нчи, 2-нчи кылымдагы аалымдар бул мучтахид мутлактар. Ушулар гана Курандан, сүннөттөн, асардан далил алып, кайда эреже түзө алат. Андан кийинки аалымдарга тартиби менен келебиз. 1-нчи, 3-чү, 4-чү кылымдагы аалымдар бул Имам Тахави, Имам Джассас, Имам Кархи, Имам Дабуси, İsa ibn Aban, жана башка алымдар ошол 3-чү, 4-чү кылымдын алымдары. Бизде ушундай эреже бар. 400-чү хижрат жылынан кийин мужтахид мутлак чыга элек тарихиян. Бирок мужтахид мутлактын эшиги ачык. Кыяматка чейин. Бирок 400-чү жылдан кийин эч ким өзүнүн усулу менен, эрежеси менен 4 мазхабка окшобогон эрежеси менен 400-чү хижраттан кийин чыга элек. Ушундай деп айтылат биздин устаздар. Китептерде ушундай деп жазылган. Эми 3-чү, 4-чү кылымдагы аалымдар ошо 400-чү жылдын ичиндегилер. Жанагы аты аталгандар. Булар кандай кылат десе, булардын Ханафи мазхабтын ичин айттым мен. Негизи исламдагы аалымдарды эмес, Ханафи мазхабтын ичинде. Бул кылымдын ичиндеги аалымдар 400-чү жылдын ичинде болгондуктан бир аз иштихат кылганга акысы бар. Куран, хадистен кичине өкүм алынат. Бирок көпчүлүк мезгилинде Ханафи Абу Ханифаны ээрчийт. Ошон үчүн Имам Тахави ким десеңиз Ханафи дейт. Имам Кархи ким? Ханафи. Jassas kim? Hanefi. Karhi kim? Hanefi. Bирок 400-чү жылдын ичинде болгондуктан, пайгамбарыбызга жакын болгондуктан кичине Куран, сүннөттөн дагы кичине өкүм ала алышат. Бир 10-20 маселеде. Андан башка алы жетпейт. Эми 5-6, 7, 8 кылымдагы аалымдар мына ушул Ханафи мазхабтын каймагы мына ушул аалымдар. Бул аалымдарга биздин Ханафи мазхабтагы муътамат этибарга алынган матындар бар го. Кудури, Канз дакаиq, Ал-Викая, Ал-Хидая, Ал-Мабсут, Кафи, Вафи, шу жазылган ушул китептер шул карында, шул кылымда жазылган. Ханафи мазхабта алардын сөздөрү этибат кылынат. Аларды ахлут таржих ва тасхих дейт. Алар мурдагылардын сөздөрүн, Абу Ханифалардын сөздөрүн алып кеп тартиптеп бизге
mazhabni tartiplep bergen. Biz alsak birinci, ikinci, üçüncü, төртүнчү кылымда алымдардын түз ала албайбыз. Себеби аларда иштихат кылган бирөөнүн сөзү, Абу Юсуф сөзү бар, Мухаммаддын сөзү бар. Ал эми 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи кылымдагы алымдар ошол мурдагы алымдар тартиптеп, кээде Абу Ханифанын сөзүнө фатва, кээде Абу Юсуфтун сөзүнө фатва, кээде Мухаммаддын сөзүнө фатва, кээде Зуфардын сөзүнө фатва, кээде Хасан бин Зияд Лу'луидин сөзүнө фатва деп ошол тартиптеп берген. Биз колубузда окуп аткан матындар, хидая мына ошолор ушул кылымда жазылгандар. Ханафи мазхабта эле эмес, ислам тарыхында ушул 5-чи кылымдан 8-чи кылым, 9-чу кылымга чейин эң исламдын жогорку даражасына чыккан, илим өрчүгөн, эң көп китеп, эң көп алым чыккан кылым. Ханафи мазхабта фатвалар мына ушул жерден берилет. Ошол жердеги сөздөр муътамат болот. Биздин Викая ошол жерде жазылган, Канзидакая ошол жерде жазылган, Хидая ошол карында жазылган. 9-чу кылымга келдик. 9-чу кылымга келгенден кийин алымдар бираз Абу Ханифадан, пайгамбарыбыздан алыстагандан кийин бираз кичине проблема башталды. Эгер 9-чу кылымдан кийинки азыркы заманга чейинки алымдар жанагы 5-чи кылымдан 8-чи кылымга чейинки алымдардын жолу менен кетсе, нурун ала нур. Ошол 5-чи кылымдан 8-чи кылымга чейинки алымдардын сөздөрүн чечмелесе, шарктаса, далил алып келсе, чечмелесе, нур үстүнө нур алабыз. Качан гана 9-чу кылымдан кийинки алымдар өздөрүнүн оюн айтып баштаса, хадистен Абу Ханифанын мазхабына каршы далил айтып баштаса, Аллах разы болсун сизди дейт. Бул Ибн Хумам рахматуллах алейхи андан кийинки келген алымдар. Ибн Хумам кээ бир маселелерде Абу Ханифанын мазхабына хадис турат, биз хадисти алабыз, Абу Ханифанын мазхабын таштайбыз деген кээ бир маселелер айтылган. Имам Ибн Хумамдын шакирти Ибн Кутлубга айтат, биздин устазыбыз Ибн Хумамдын Ханафи мазхабтан чыгып айткан өзүнүн маселелеринин бирөөсүнө да этимат кылбайбыз дейт. Себеби Ибн Кутлубга өзү 9-чу кылымдан кийин келсе дагы 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи кылымдардагы алымдардын жолу менен кеткен. Ким ошолордун жолу менен кетсе, ошолордун сөзү Ханафи мазхабта муътамат эсептелинет. Анан Ибн Абидин рахматуллах алейхи өзүнүн Расмул Муфтийинде айтат, биздин заманыбызда хадис менен таржих кылуу жок дейт. Ал деген нерсе 11-чи, 10-чу кылым, 9-чу кылымдан кийин бир адам келип бир хадисти көрүп калып, анан Абу Ханифанын мазхабында бир маселени көрсө, хадиске каршы келсе, биз хадисти алабыз, бу Абу Ханифанын сөзүн таштайбыз, хадис сахих болуп атат деген сөз туура эмес дейт. Себеби азыр биздин заманыбызда ла таржиха бил хадис. Хадис менен таржих кылынбайт. Эмне менен таржих кылынат? Бир сөзүн биринен өйдө, экинчи сөздү өйдө кылат. Абу Ханифанын сөзү менен, Абу Юсуфтун сөзү менен, Мухаммаддын сөзү менен. Бир маселеде Абу Юсуфтун сөзүнө, Абу Ханифанын сөзүнө амал кыла албай калсак, Абу Юсуфтун сөзү менен фатва беребиз. Аны кимдер фатва берет? 5-чи кылымдан 8-чи кылымга чейинки алымдар фатва берет. Эми мен сиздерге жалпылай ушинтип айттым. Эмесе бул толгон токор чоң илим. Эми азыр биз сажда кылганда бутту коюудагы өкүмдү ушул кылымдарга карап туруп чечебиз. Кайсыл кылымда кандай деген, кайсыл кылымдагы сөз этибарга алынат, кайсы кылымдагы сөздөрүнө Алла разы болсун дейбиз. Ихталафу фи вад'ил кадамайни фи суджуди ала аквал. Биздин устазыбыз Салах Абул Хадж өзүнүн Миннатул Фаттах деген китебинде бул Маракыл Фалахга жазылган хашия. Ошондо ушундай дейт. Ихталафу фи вад'ил кадамайни фи суджуди ала аквал. Эми бутту саждада коюуда алымдар бир канча сөздү айтышты. Биринчиси вад'ул кадамайни, эки бутту кою саждага барганда фардун, фарз деп айтты. Фа иза сажада ва рафа'a асаби' риджлайхи ла яжуз. Сажда кылып туруп бармактардан бир бармагын көтөргөн болсо анын намазы бузулат. Қалахул Қудури вал Кархи вал Джассас радиаллаху анху. Бұл сөзді имам Қудури жана Кархи жана Джассас айтты.
Emi İmam Kuduri bul janağı 5-nji kılımdan kийинки gelgen alımlardan. 5-nji kılım menen 8-nji kılımın ortasındaky alım. Biroq İmam Kuduri bul sözdü farz degendi. Özünün Muhtasarul Kuduri degen Hanafi mazhabda i'timat kılıngan kitabında aytkan emes. Anı başka İmam Karhi'den Muhtasarul Karhi degen kitabı var, oşonu şarh berip atkanda aytkan. Demek biraz bunu bir koyup turabız. İmam Karhi menen İmam Jassas ayttır. Bu lokonu qaysı kılımda dedik? 3-nji, 4-nji kılımdın alımdары. 3-nji, 4-nji kılımdın alımdan sıraz alabızbı biz? Yok, 5-nji kılımdan başlap 8-nji kılımдар alabız dese alabız, albayбыз. 5-nji kılımdan başlap 8-nji kılımga çeyin hiç kim bir dağı men bilgenden mu'tamat matınlarda buttu koyu farz degen emes. Allah. والثاني ikinci kavul. Vadu ihtal qadamayni fardun. Eki buttun birösüle koyulsa oşonla farz. Eki onu koyu sart emes deptir. Falaw vada'a ihdahuma jaza. Bir putele jere tiyip tursa namazı buzulbayt deydi. Qala Qadi Khan, Qadi Khan degi bir bizin alımlardan yukrahu makruh dedi. Maşa ala rivayatil cevaz fayd ve hulasa iki kitapta. İkinci meseleni bildik. Üçüncü mesele sunniye. Al sajda kılganda buttu koyu sünnet dedi. Ve zekere İmam Timurtaşi degen çoğun alım aytat annal yadayni vel qadamayni sawa'un fi adamil fardiyya. Sajdaga barganda but bolsun, kol bolsun, sajdaga barganda koyuş farz emes dedi. Sünniye, anın hükmü sünnet dedi. Zekere İmam Timurtaşi keza fi nihaya. Nihaya degen kitap bu hidayanın şarkında da uşunday deptir. Qala fil bahr. Bahrur Rayiq degen kitapta İbn Nuceym. Ve zahaba Şeyhül İslam ila anna wad'ahuma sunnetun fetekunu karaheten zihiye. İmam Bahrur Rayiq'ta İmam İbn Nuceym aytat. Sajdaga barganda iki buttu koyunu Şeyhül İslam As-Sarakhsi özünün Mabsud kitabında sünnet deptir. Alımlarımız aytat, Sarakhsi'nin Mabsud kitabına başka kitaplarda oңдойбуз deydi. Sarakhsi'ni qarayбыз, başka kitaplarda qarayбыз. Başka kitaplar nete olsa Sarakhsi'ye qarab oңдойбуз. Oşo kişi deptir? Sünnet deptir. Putun götürürsem ne olsa makruh tenzihi bolat deptir. Sünnetni atkarış gerek deptir. İnayada da uşul sözde aytıptır. Anan keyinne annahal haq. İnaya degen da bu hidayanın şarkı. Bedreddin Ayni. Babirdi. Ne dedi? İnnahal haq. Sünnet degen söz hak dedi. Şu tura dedi. Daha köp meselelerde ayıttı. Akırında Doktor Salah Abul Hac Allah'ım razı olsun. Vel hasıl. Natijani aytamın dedi. Sebebi İmam Sarakhsi janağı sözleri etimatqa alına turgan alımlardan katarında 5-nji kılımdan 8-nji kılımdan içinde. Anan farz degenler 11-nji kılımdan keyin da gelgen. İmam İbn Abidin rahmetullahi aleyhi vacip degen. Kaçan geldi al? 11-nji kılımdan keyin, 9-nji kılımdan keyin geldi. Al kişi hadisni görüp aytты. Hadiste ne dedi? Men Allah Peygamberimiz aytты. 7 müçöv menen sajda kılууга buyuruldum dedi. Peşine 1, kol 2, 3, tize 4, 5, 2 but 6, 7. Bul hadisti peşene menen butqa koyuştuğan alımlar farzden kılgan sünnet degen. İbn Abidin uşul hadiske qarab aytdı ko, hadis menen tercih kıldı. Biz ayttık, hadis menen tercih kılum ne degen biz? Azır zamanda özü aytkan İbn Abidin durus emesdi. Biroq özü ne kıldı? Oşonday kıldı. Vel hasil, akırkı natija deydi. Annen meşhur fi kutubul mezheb i'timadul fardiyya. Hem köpçülük kitaplarda, şarhlarda, jana matınlarda emas, başka kitaplarda 9-nji kılımdan keyinki gelgen alımlar fard dep aytıştı deydi. Vel arjahu, biroq rajih turası min haythu dalil, dalil jagынан vel qawaid, erejeler tarabынан adamul fardiyya. Farz emas, balkim sünnet deydi. ولهذا ushul sebepten inaya degan kitapda jana duvar degan kitapda innahul haq mana ushul to'g'ri deb aytdi.
Natijam ne eken? Sünnet. Emi biröv men farz deydim dese, ada raks var ayı. Aman hiç kimsenin farz deve, sünnet dede majbur. Sebebi Hanafi mazhabında söz var. Bırak biz akırkı, izleyip, demleri teriştirip, akırkı, taktalıp, tahkik kılıp aytılgan mesele şu. Anan, evi şu nesillerde her birisine soru verir, şu an aytılgan şu değil. Benim de olmasın. Ben ülkü değilmem, ne olmasın? Wallahu a'lam bissawab bilmem dağı qanday sözler aytasiz. Anan da bir masalani aytib qo'yalım. Hidayet kitabında İmam Marzinani rahmetullahi aleyhi "Wad'u yadayn ve rukbatayn sünnetun indana." Buttu qo'lni jana dizeni qo'ygan sünnet bizde sajdada dediler. Amma wad'u qadamayni faqad zakara al-quduri annaha faridatun. Bırak kuluri sajda kılganda koyup farz dep koyup durdu deyinde ver. Göğüpler hidayete gelip de kıyıp çıkmasında da bunun eserini şuna versek koydu. Bu da gelirse Kuduri şunday deyken. Kuduri kayaktaydı özünün muhtasar kitabında emez, belki İmam Karhi'nin muhtasar deyen kitabına yazılan şarttaydı. Şartlar matından tümündür. Emi Cenab-ı Kitap'ta men aytışını unutup kalıpın, bunu o yerde bir daha bir ağlım aytadi. وَلِهَذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ بحر الرايق deyen kitapta İbn-i Nuceym aytadi. وَذَكَرَ الْقُدُورِ أَنَّ وَضْعَهُمَا فَرْضٌ. Kuduri sajdada ekbuttu koyu fard dep aytdı dep aytadi. Kim aytadi? İbn-i Nuceym Bahr'da aytadi. وَهُوَ ضَعِيفٌ dep. Bu aytkan söz ansız. Başka, bundan başka devam edelim. Allah razı olsun. Kaç vaktimiz var? Allah. Bukhari'den çekti okup koydan hangi Cesur Hoca okudu özver. Bukhari gördü. Cesur Hoca okup adamlar muhtarcı bol kozaca. İçkiye olmayı, aram. Biraz çıkmış gerek. Yok. Onlardan biraz çok açın falan. Yok, biz çelingen nesnelerge kichine bir ağzı çöpte koşulup kalsan, izlep de tapmayız, Microsoft'tan da tapmayız. Koksan koşulup kalgan bolsa, sastavında spitte yazılıp kalgan bolsa degen anın içi öyle içmeyi olacak. Yaxşı düşünürüz ha? Kımızda dile var sizde. Kımızı içi alıp durup, gayene müftegin. Ne olursa? Al o şol Cenab-ı Abu Hanifa'nın sözünün terin aytkanlığında. Cenab-ı kurban bilen yemeyle o şol. Kalganın mas bol oturgan darajada aram. Kımız içine çıkıp içiyor. Mas bolun bolu. Kımızın da mas bol oturgan darajada içken var. Kımızda mas bol beyden ama. Kaçan mas bolot? Mendele beyesap, beyegarap, at bağıp çoğun bala. Boluş degen aksakal sayapkeri var, men atam. Şonun ulakçı atların bağıp, çılkı garap, beyesap, kımız kılığı dedi. Kımızdan hiç kim mas bolgoy. Bolgonu Cenab-ı Üç degen için başı mümkün. Bırak kımız kaçan mas bolot kılatken. Eğer daha küçük koşulsa, nime? Kuyruk. Anan mavat koşsa, anan ağa yüzüm koşsa, meyiz. Oşol mezgilde kişiler turgandan günce mas kıla turgan daraja var. Demek oşonda turgan durus emes. Anda aram var. Anda maşada kımızı bismillah'ı içeriz. Kim de var bize? Bismillah ve elhamdülillahi rabbil alemin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسند متصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأدام الله نفع بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى من أول الكتاب إلى أن قال باب حب الرسول
صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. صدق رسول الله. Bu babda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisin al-Kiret'te İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi şunda dep kelme koyuyor. Hubbur Resul, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni suyu, anı жақшы görü imandan değil. İmanımızın şartlarından bir şart, bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni suyu. Haddesena Ebu'l Yaman, Ebu'l Yaman'ın tercümesini ömür beyan ettiğimiz. Akhbaran Şuayb, Şuayb boyunca ettiğimiz. Haddesena Abu Zinad ettiğimiz. Anil A'raj, an Abi Hurayra. Abu Hurayra cümle ettiğimiz. En gün hadisi rivayet kılgan. Ahl-i Suffa'nın bir özü olan Abu Hurayra radıyallahu anh aydır. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamberimiz aytti. Fevellezî nefsî biyedihi. Menin canım kolunda olan Allah'a ant içip aytamın. La yu'minu ahadukum. Sizlerden biröňörüň imanı toluk bolboy. Hatta akuna ahabba ileyhi min validihi. Men ağa özünün atasından da süýükli bolmoýunça ve valadihi jana balasынан da ağa süýükli bolmoýunça anın imanı toluk bolboýt. İbn Sübeyt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu nesine aytdı. İbn Sübeyk'ten Allah'ты жақсы көрбөсөңөр иманыңар толук болбойт деген. Мени жақсы көрбөсөңөр. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жақсы көрүп, Аллахты жақсы көрүп. Себеби Аллахтын динин бизге жеткизген инсан. Аманатты бизге берген инсан. Арам адалды бизге үйрөткөн инсан. Барды Аллах Тааланын буйругу. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dağı söz özünün kalosunu aytpayt Allah Taala'nın vahyisi. Demek Peygamberimizni elçi bu Allah Taala'nın elçi. Peygamberni süýür Allah Taala'nın süýür. Peygamberden alып kelgen dinin aluu bu İslam şeriatı Allah'ın buyrugunu aluu. Al kıygan nerseden tiyinu Allah'ın şeriatındagı kıygan nerseden tiyinu. Menin canım Allah'ın kolunda olan zatqa ant içip. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir nersege ant içip demek bu nersege öte bir zarlı ekenliğine kalan. Ey Müslüman bir tuğanlar gönül vurgula degan. Hatta akuna ahabba ileyhi min validihi. Atasından dağı men ağa süýükli bolmoýunça dedi. Indi sebepten Peygamberimiz atasından dedi. Atasından dedi. Sebep şeriatı bizim hadislerde şunday kaydılığı var. Erkeklere kayrılıp koyup, ayallar anın içinde gelir. Atağa kayrıldı demek eyni uşağın içine girip gelir. Atağa kayrıldı, çoğata, baba içine girip gelir. Atağa kayrıldı, kaynata girip gelir. Kaynene girip gelir. Demek atanı aytkandığı emne sebebi bala insan en жақсы görgen insan bu atası. Hiç kim bu jönünde bir şekmeli olmasa. Atasını jogotkon adamlardan ıyı egerde januarlar olsa çıdap tura olsa gerek. Atanın ordu başka. Atasını jogotkon insanlar bilir. Hay atam teliu gezinde men oşonun koluna akça verip butuncu kızıma akındı sanırız. Biz baldan kaçan atağızı jogotkondan kadırın bilip kalıp atağız. Elimizin aramızda atası var insanlar var. Atası tiriu mezgilde atasını obatta kalışıyor. Ata bir sabaklarımızda aytkanbız. Ata hiç kaçan baladan akça beğer balam dep surabay. Sen anın jöntögün tapaydı. Senin jaşooңda en kızık nersen atana olan kızmatın olsun. Sebebi, indi sebepten Peygamber atan dedi sebebi, insanın en жақсы көргөнү ата-энеси.
Эми ушул ата-энеңден дагы мени жакшыраак көргөн. Алымдардан бир алым айтат, атаң сага эң сүйүктүү инсан. Ата-энеге өткөн эч бир зат жок. Бирок ата-энең сенин бул дүйнөгө келишиңе себепчи болду. Ал эми пайгамбар сенин дейишиңе киришиңе себепчи болду. Кыяматта атадан бала, баладан ата, агадан ини качып калат. Бирок пайгамбар уммати дейт. Пайгамбар өзүнүн үммөтүн жакшы көрөт. Акыркы деминде дагы уммати dedi. Анын жашоосу бардыгы үммөтүнө арналды. Демек, атабызды жакшы көрбөй коюу эмес, болгону пайгамбар бизде биринчи орунда туруш керек. Ал деген нерсе атаңды жакшы көрүү эмес, атаңды жеткен чегине чейин жакшы көр. Элеңди чегине чейин жакшы көр. Бирок андан да сенин пайгамбарың болсун. Себеби ал бизди зулуматтан нурга чыгарды. Караңгылыктан жарыкка, тозоктон бейишке киргизе турган ошол инсан. Демек, биз атабыздан дагы пайгамбарыбызды жогору коюшубуз керек. Бул деген нерсе ата-энеңди жакшы көргө деген эмес. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхунун бир хикаясы бар. Аны Ибн Умар радиаллаху анхудан Умар радиаллаху анху риваят. Умардан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында турган Умарга ушундай сөз айтты ушул хадисте. Айтканда, бирок мен бардык нерседен сени жакшы көрөм, бирок иля нафси, мен өзүмөн сени артык көрө албайм. Себеби башка кийинки хадисте, жана башка хадистерде мин нафси деп дагы өзүнүн жанынан да пайгамбарды жакшы көрмөйчү иман толук болбойт деген хадис бар. Умар ибн Хаттаб айтты, Алла, я Расулалла, мен сени бардык нерседен жогору көрөм, бирок өзүмдөн көрөйм дегенде, ла я Умар, жок Умар, анда сенин иманың толук болбойт дегенде бир аз сезгене түштү. Ошондо жүрөгүнө иман толуп, Al-an ya Rasulullah, mına hazır, men özümün canımdan da seni jакшы көрөм дегенде, пайгамбар мына азыр иманым толуп. Умар ибн Хаттаб, машалла. Себеби ушул жерде да бир тарбиялык нерсе бар да. Устаз бололу, муфти бололу, президент бололу, жанагындай керек эмес. Туура эмес, туура эмесин туура эмес деп айтчу. Өзүнүн оюн ачык айтчу. Умар ибн Хаттаб жаман ойлоп калбасын, пайгамбарыбыз деп жок жүрөгүнө уштайт. Расулулла сени жакшы көрөм. Бардык нерсени артык көрөм, бирок өзүмдөн артык көрө албайм дегенде пайгамбарыбыздын ошол жердеги назарасы, жанагы көз карашы, пайгамбарыбызды караган, нурлуу жүзүн караганда жүрөгүнө иман толду дейт. Анан айтты, мен я Расулулла, сени өзүмдөн да жакшы көрөм деген. Я азыр мына иман толуп болсо. Demek mücamele değil, mağdayı güzel çıkıyor. İçindeki oyun güzel. Canağında ittin öldüğümüz yerine gömüp, kağızga vurup, bu neyse olay, çıkar aytsa, mesele tezirek çeşitli. Bir neseni aytıp koyat keyif adamlar. Oylanıp sürüyorsun al, bolgondan keyin, şunun için aytkana geldi. Adamların vaxtısını öldürürsen, tüz ayttık, mesele çeşitli. Andan keyin hadisin ulandısında hatta ila walidihi ve waladihi balasынан дагы мени жакшы көрмөйчө иман болду. Себеби ата энеге баладан ширин эч нерсе. Сыноо келсе мен ушинтип дуа кылам. Ey Аллахым, сыноо бере турган болсом мага бере бер, балам менен сыноо. Себеби көтөрө албайм менчи. Allah'ım qanday sınov bolsa maga berer, balama sınov berбейт. Себеби ата эне баласына болгон сүйүүсү чексиз. Аллах ошондо да балаган да пайгамбар жашоо. Балаң сен төрөлтөсүң, багасың, ырыскы бересиң, үйлөйсүң, акырында сен таштап кетип калган бала барбы? Бар, пайгамбар сени таштабайт. Ошон үчүн min waladihi, özünün balasından da jакшы.
Halil degen Halilullah. İbrahim peygamberdir. Ne sebepten Halil? Allah Taala menen İbrahim aleyhisselam'ın suyusu şunçalık güçlü bolgan, tahallala şunçalık suyu girip ketken. Tahlil yani kollarının gücü bola deydi mi? Şunçalık peygamber bolgan suyusu güçlü bolgan İbrahim'ge ne dedi? Balam İsmail'de kurban kasaydı. Ne dedi? İbrahim peygamber. Eğer Allah Taala aytkanmasa alparıp soyum degendegi okuyan barız biliyoruz acılıktan bizge yaradan. Soygonda bıçak ötkön jok sebep. Bıçak da Allah Taala'nın emri menen, buyruğu menen keset. Bize kesbeydi. Bıçak takkanda ötmedi var sebep Allah Taala İbrahim aleyhisselam'dan imanın sınap dedi. Balasın men için soyalabısa. Andan ki koçkor düşüp anan oşandan kurbanlık soyu bizge vacip oldu, şondan sünnet boldu. Eğer de Kuday saktasın oşonda Allah Taala özünün balandı kurbanlık kılığını vacip kılganda azır bir balanızı kurbanlığa soyucumuz gerek boldu. Allah'a şükür. Demek oşonda jakşı görgön balandan da peygamberimiz artık görmeyince imanımız olup olmaydı eken ve sallallahu teala hayra halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabı ecma'in. Allah razı olsun.